Урматтуу көрүүчүлөр, Жайыл району Сосновка айылынан 30 сотық жери менен үй сатууга чыкты. Өтө арзан баада. 30 000 доллар кеми бар деп жатат. Бул баарыңыздар жакшы билгендей эле Сосновка айылы централдык жол. Тагыраагы түндүк түштүк каттамы баары мына ушул жол аркылуу жүрөт. Өйдө тарабы Сосновканын посту, биз турган жер Кызылдыйкан повороту. Бул жагы Кызылдыйкан аркылуу Бишкек шаарына кетесиздер. Мындан ылдый түшсөңүздөр эле түз Карабалта шаарына түшүп барасыздар. Бул тарап Карабалта. Мына бул жерде бир мечит бар. Тетиги жерде оорукана бар. Ооруканадан оңго кирсеңиздер дагы болот. Сатыла турган үйдүн дареги Больничный көчөсүндө 17-даректе жайгашкан. Кааласаңыздар ушул Кызылдыйкан повороту, мына бул спорт зал, анан мектептен өткөндөн кийинки эле биринчи повороттон солго түшүп барсаңыздар болот. Кана жүрүңүздөр, толук маалымат берели. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул мектептин спорт залынын жанынан эле солго бурулганда ушу Кызылдыйкан поворотунда экен да, баарыңыздар билесиздер, мына обамдын өзүнүн үкасынын үйү экен, ооба. Мына үйдү сатууга койдуңуз, Сатууга коёт. Биз өзүбүз дагы бир катар көрдүк үйдүчү. Жери 30 сотук экен. Жагыдан салынды эле, өзү жок болуп калып, эми сатышка туура келип калды да. Бул үй канча жыл мурда салынган примерно? Примерно ошо 8-9 жыл болуп калды окшойт. 8-9 жыл? Документи, кызыл китеби бар? Бар, бардыгы бар, даяр. Суу свет бар? Бар да. Бул Больничный көчөсү 17-үй экен, Больничный көчөсү 17 экен. Больница ушул көчөдө? Ушул көчөдө. Мектеп жаңы салынган? Мектеп жаңы салынган, беркиси кошумчасындар жагы мурунку мектеп, чоң мектеп бар да. Барды. Айыл дагы өзү чоң айыл аябай. Ошонун бардыгына жете турган мектеп. Баягы түндүк түштүк аябай ыңгайлуу, ыңгайлуу. Сону. Мындан нары Бишкектен келгиче тааныштан ашып кетет да. Ооба. Жери биягы Малинаны ким карап атат азыр? Малинаны шеердеги бирөөлөр сурап карап турушабы? Карап турушат. Баягындай капельный расширение кылып, капельный полив менен Малинаны дагы отургузуп коюптур. Жери мына көчө тарабы турасы 30 метр экен, экөөбүз өлчөдүк, 30 метр. Анан жер аянтынын узуну 100 метр экен да. Аба анда бир үйүңүздүн ички шартын көрсөтүп чыгайлы. Баасыны 30 000 доллар кеми бар деди да. 30 000 доллар кеми бар деди. Мына бул үй жаңы салыныптыр, мына фундаменти бийик көтөрүлгөн. Мына бул маңдайындагы бул эски үй экен. Эски үй. Анан ылдый жагы мына ортодон чакан забор тосуп коюптур. Забордун ылдый жагы бүтүн ушул дыйканчылык да. Багбанчылык кылсаңыздар болот экен. Килтейт, сарайды салып, мал чарбачылыкты деле гүлдүрөтсөңүздөр болчудай да. Сонун вариант. Так, жүрүңүздөр. Үйдүн ички шартын көрсөтөйлү. Так. Так. Bir bölme. Мына жагы бир бөлмө экен, Ya bir bölme. Спальня. Чакан детский жаш балдар уктай турган бөлмө экен да. Терезелер жыгачтан подоконниктер коюлуптур. Мына бул стеналар краска болуптур. Полдор ОСБ. Потолок гипсокартон сымал кылып жасаптыр да. Гипсокартон окшойт. Бер чакан кухня кылсаңыздар болот экен. Анан мына бул маңдайы. Бияк зал. Зал бөлмөсү. Ya zal. Бул кенен экен, бирок Gelen bir zalda. чоң стол стулду киргизип туруп эле коноктор тосо бересиздер да, ушул жерге. Жакшы вариант. Ал эми счетчиктен күйгүзүп коюш керек да, муну көптөн бери жашабайт да. Жашабайт. Өзү ээси Россияда экен азыр, Эми gelin o şartta da. Yoldaş kaç болып кетпеди. Мына ал жагында, так. Бул жагында дагы бир бөлмөсү бар экен мына. Биягы эми спальня экен да. Спальня экен. Биягы бир бөлмө. Жалпы ушул 3 бөлмөлүү экен. Ана мына чек араларын көрсөтүп коелу, туугандар, мына. Чек аралары үйдүн артында да бир 2-3 метр жер бар. Андан ылдый түз түшкөндө, мына. Биягы таза ушул дыйканчылык экен да. Көң дагы серат, кеңирчилик. Мына үйдүн арты тетиги пескаблоктон экен, чек арасы. Анан мына күн чыгыш жагы мына. Бул тарабы ушул заборго чейин. Бир 31-31,5 метрге чейин чыгат экен ушул чек ара дуалдан дуалга эсептегендечи. Анан эски сарай парай биякта экен, эми булар баягы сүрдүрүп, тегиздеп, тазалап, анан өздөштүрүп аласыздар да. Мына бул жагы толук түрдө ушул дыйканчылык. Катар баягы агат кылып эметип туруп, малинаны отургузуп коюптур. Мына малиналар дагы бүчүр алып, уже жалбырактары көктөп чыгыптыр да. Башына мынандай чоң трубаны коюп, капельный расширение кылып карап атышыптыр. Ылдыйдан дагы границасын ушул зымтор менен, забор менен тосуп коюптур. Сонун. Маршрутка көп, бу жерде? Маршрутка көп. Буягынан Бишкектин өзүнө прямой кетет, буягын через Карабалта менен кетет да. Карабалтага каттап турат,
Bişkek'e de kattap turat. Bişkek'e Taksiler da. var. Eki jaka teң. Эки жака тең бар. Ee, Бирок өтө ыңгайлуу жерде экен, Ыңгайлуу а? жер, аябай жакшы. Бизге жагат эми. Ушунча жыл болду. Биздики мына 19 жыл болду мен келгениме. Сонан бери жашайбыз. Жакшы Аха. жер. Кыштын күнү жылуу, жайдын күнү салкын, суулары таза. Суу дагы жакшы, а? Бу жер эми баягы Дарыянын башында да суу деген арык ар бир арыкта суу агып турат баста. жайында дагы. Жайында. Агын суу кеңирчилик экен да? Суу атка аябай кең. Мал жайганга жайлоодой эле бар, а? Ооба, мал жака жаап. Анан Жайында. падага беришет. Жайында жайлоого чыгышат. Баасын эми $30.000 кеми бар деп жатат. Ээси менен дагы телефон аркылуу сүйлөштүк. Кызыл китеби дагы колумда дейт, даяр экен да. Бүгүн чалып байланышып, бүгүн содалашсаңыздар, эртеси күндөн барып сразу атыңыздарга өткөрүп, өзүңүздөр такташтырып ала бересиздер. Мына көчөлөр дагы кенен. Бул көчө өзү негизи мурда асфальт болгон окшойт, а? Ооба. Эски асфальт, Эски а? асфальт. Көчөлөрү дагы кенен экен. Ушу Кызылдыйканын поворотунан эле жана биз көрсөткөн жерден спорт зал, мектеп, мектептин жанынан эле оңго бурулуп түз түшүп келип, кайра оң тарапка бурулсаңыздар эле бир 150 метр аралыкта жолдун сол тарабында жайгашыптыр. Алып биринчи орунда туугандар. Алып мына көчө тарабын тососуздар. Биринчи орунда. Тосуп, дарбаза кальканы орнотуп, анан үйдүн ичинде бир аз косметикасын жасап туруп, анан көчүп кирип жашай бересиздер. Алып кирип жашаганга шарт бар экен да. Үй деле ушул 7-8 жыл мурда салынган үй экен. Анан дагы чоңураак үй салам десеңиздер, биягында жер кенен. Каалагандай кылып салып аласыздар. Эң главный чөнтөктү томпойто берсеңиздер, буюрса мына ал жер өтө сонун бир кызмат кылат да келечекте. Сарайды деле кылып аласыздар. Азыр огороддор бу жердегилердики 15 сотуктан да. Мунуку почти 2 огород да, 30 сотук. Өзү фактически 30дан бир аз ашып калчудай, а? Ашып калат. Жер кенен. Жер кенен. Сонун экен. Чалып сүйлөшөсүздөр, а туугандар. Баягы дарегини навигатордон же 2 кистен больничный көчөсү 17-чи даректи терсеңиздер эле түз ушул дарекке алып келет. Каласаңыздар бул жагынан ылдый Карабалтага түшүп кетесиздер, каласаңыздар Кызылдыйкан менен түз мектептин жаны менен эле түп-түз Бишкекке уруп согуп барып келе бересиздер да. Сонун. Анан баягы түштүктө кудалашып калсаңыздар, Талас Нарынга жакын, ондон ары мисалы түштүк бардык облустарга түз эле уруп согуп чыгып кете бересиздер да. Посттон өтүп элечи. Чалып сүйлөшөсүздөр, а? Биз кызматта болдук. Ассаламу алейкум.